Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, амансыздарбы? Бирден лайк басып, болгон группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Кармага туткан орозоңуздар кабыл болсун. Биз бүгүн мандариндебиз, мандарин. Мандарин рыногуну билбеген мекендештери жок болсо керек. Бул жер ошол биздин бир туугандар Орто Азиядан келген мекендештер көп эмгектенген бир рынок болуп калды да. Адал эттер сатылат, оптой продукталардын көп ушул жактан алып дүкөндөр сатышат. Бул жерде чайхана Мундуз деген бар, өзүбүздүн кыргыздаркы. Анан мунун экинчи филиалын мен метро Чертановскийден тартканмын. Ал жактан жакшы просмотр алып, аябай көп мекендештер азыркыга чейин барып чай ичип атасыздар. Жакшы өзгөчөлүк, арзандатуу, орозонун урматына акция уюштуруптур. 6 жолу ушул жактан чай ичесиздер. Бул филиалынанбы, наркы филиалынанбы талон берет экен, печат басат экен. 7-чи тамагы бекер болот. 7-чи жолу келгендеги тамагы бекер болот мындай айткандачы. 500 рубльдик чек болот экен мындай айткандачы. Тамактар да арзан жөнү дейт. Анан ооз ачарларда, негизи эле башка иш-чаралар болгон болсо, шоо той боло, башка нерсе өткөргөн болсо, элден өзгөчөлөнүп, чөнтөк бап, арзаныраак кылып беребиз деп айтты туугандар. Мен нени алдым деп чала бересиздер. Мен Чертановскийдеги филиалындагы көргөзөмүн. Бизден алыстабай туруңуздар. Бул жерде парковкалар бар, эптеп койгонго болот, наркы жагы койсоңуздар болот. Ичкери саатына 100 рубльден. Анан бул жерде арендага бериле турган бир чаган помещение бар экен. Анан айтып коеюн туугандар. Бул шаурмадан ушул бир туугандарга карайт экен, мындай жылбасаң. Грилдер сатылат экен, шаурмалар бар экен, самса, нан, бардык нерсе ушул өздөрүдөн жаап чыгат экен да. Бул жерди алган адам дүкөн кылып иштетсе болот, эт-пет, мөмө жемиш сатып иштетсе болот экен. Бул 28 квадрат метр экен. Даяр бизнес, готовый бизнес кылсаңыздар дагы болот. Же арендага алып дагы иштетсеңиздер болот экен. Ичинде көптөгөн оборудованиялар бар экен. Менин идеям ким алса дагы мындай кыйгач кылып полка кылыш керек. Бул жерге мөмө жемиш сатканга болот экен деп айтат элем да. Эшик ар дайым ачык болот, же могу айнектен алмаштырып коюш керек. Мындай кылып туруп мөмө жемиштер ящик менен тизип, нарагын эт-пет кылып сатса болот экен. Эми калганын алат адамдар сүйлөшүп аласыздар. Ойлодум эле, мына жерде Фатима бар го десем, бул жагы аксессуар саткан дүкөн болуп кетиптир. Кыскасы айтканда, конкурент жок деген нерсе да, 24 саат бою кылып иштетип, акчасын кылса болот. Чакан ролик тартканбыз, ошого көңүл буруңуздар анда. Келсеңиздер, бул филиалдан негиздегендердин бири Дарстан Тос болот. Амансыңбы? Сиздер жакшы отурган? Жакшы. Кызматтасыздар, мынакей, бул ичине бир учурда канча адам батат? Машинадан баштасак. Эгер бир учурда толук толтура турсак 100га чейин батат. 100га чейин адам батат, Орозого, ооз чарбагына мына ушундай сууларды коюп тур. Мына азыр уже асырдан өтүп шам болоюн деп калды. Ооз чарба калды, ооба. Ушундай финикилер суулар менен коюп берилет экен. Анан негизи эле келген мекендештерге борсокту бекер берип атыптыр да. Ошонусу жакты. 3-4 күн алдын келгенде бир 4-5 борсок берди, 4-5 штукчу. Баштадыганда мындай акырын көргөзө берели анда. Ушундай ыңгайлуу отуруп, чай ичип, тамактанып кетсеңиздер болот. Ички атмосфераны көрдүңүздөр да эми яркий. Өзүбүздүн этно форматта жасап алабыздар анда. Аракет кылып атабыз, дагы кылышкачы. Бул жак 24 саат бою кызматта. Жакшы экен. Бул жакта отурсаңыздар болот. Тапчаңга көмбөгөндөр, столдор менен Мундуз чайканасы. Сырт көрүнүп турат экен бул жактан. Аура жакшы, өтө жакшы. Бул жакта колду жууп дегендей күзгү көрүнүп, Арсен өзүнөн бир көрүнүп кой. Бир эки сөз сүйлөйсүң эми?
кызматтабыз 24 саат бою. Бияктар аз ифтарга заказ болгон эмелер. Заказ берип тур да биякта. Ушундай кылып заказ жасап беребиз. Фруктыларды алып келсеңиздер, фруктыларды коюп беребиз. Как раз. Колдон келишинче жакшы эме кылып туруп. Бияктан эле фрукт алып чыгып эле, Ооба, базардын ичинен эле фрукт алып чыгарып. фрукт алып чыгып эле, жакшы. Сразу эле жасап беребиз. Анан эң бир өзгөчөлүгү туугандар, не деп айтайын дедим эле. Бул аренда берилген помещениянын ээлеринен бул жигиттер ушуларга байланышасыздар. Өзгөчөлүгү деп бир вообще бир башкача нерсе айта тургандай айтып койдум. Азыр тамактарыны бир катар көргөзөлүк балдар менен, анан кийин көп видеого тартканда мына ашканадан тартпайсың деген сөздөр болуп да, буйруса ашканасынан көргөзүп, поварлардын стаж боюнча айтып беришет. Бул эми тооктун канаты шашлык бул. Канча бунун жанагысы? Бир эмеси 330дан. 330дан ба? Ушундай салат жанагылар менен береби? Бир жейип кеткен адамдар кайра-кайра келип жейт. Точно. Мурда кийин ушул мундуздан чай ичкендер комментарий күтүп калган. Реальный жазып коесуздар туугандар. 320дан дедик мына. Ооба, 330дан. 330дан. Бул жагы бургери бар экен. Бургердин эки түрү бар. Шеф бургер бар, обычный бургер бар. Бул бургериңиз өзгөчө го. Шилекей дагы зат го бул. Фрилери менен соус баары биригип берилет да, булар бир. Канча ушул? Шеф бургер 440. 440 ба? Крылышка дагы барбы силерде жок? Крылышка дагы бар, ооба. Крылышка дагы бар. Мунуңуз куйрук лагман деген болсо керек менин оюмча, адашпасам, а? Жарный лагман болот. Жарный лагман. Канча мунун баасы? Булар 390-380 ошондой. Ерки обычныйлар менен. Бул тамактардын эки түрү бар лагманда. Ооба. Жыты буркурайт чындыгындачы, мына камерадан билинбейт, вообще кыйнап койдучу. Келе бересиздер. Орозон күнү. Зарайын айтып коюп келгиле туугандар, эмне жерде көп мекендештерибиз, бир туугандарыбыз орозо тутушат. Бул чагынан көп чыкса керек деп ойлойм. Мантынын баасы канча? Бул обычный мантылар 360тан. Ушун эле жарт этилгендер болот. Алар 380 болуп берилет. Бул кандай 1 килограмм борсок коюп койдуңузбу? Борсоктор 1 килограммдан бул экөө 1 килограмм чыгат. Анан граммдап дагы берилет, 300 грамм. Анан баягы келген конокторго мындай дагы берилет. Борсок каймагы менен берилет. Бул шашлыгыңызчы, люля кебаптар. Бул люля кебаптар, ооба. Канча баасы? Люля кебаптар 270тен. Кегиле туугандар. 180 грамм болот эмеси. 180 граммдан болот. Соустар менен. Жакшы. Пайдаланып коюп келе бергиле. Анан бул жерде доллар острый салаттар. Бул долларун эмне деп койду эле буну? Салат экен. Канча мунун баасы? Мунун баасы 280. 280, а? Эт менен салат жейин дегендерге алар. Баштарыңыз бар экен. Бул өзүбүздүн баткен күрүштүн ашынан казылары менен берилет. Канча баасы? Мунун баасы 390. 390. Салат менен кошуп берилет булар. Салат менен кошуп берилет, а? Чайниктерден өзгөчө экен, мындай чайниктер чай берет экен. Жакшы, өтө жакшы. Бул жактан буюрса бүгүн эмеге занят этилген, ушу ифтарга. Ифтарга эме кылышаттар. Жакшы. Азыр эми кошулуп кетти. Анан бул жерде суусундуктар турат экен. Аслында Кыргызстандын эмелери суулары. Торттор бар экен. Анан домашний полный өзүбүздө жасалат бардыгы. Өзгөчө мен уборныйга киргенде барат алган ыңгайлуу экен, да? Ошонусу жакты. Даараткана, намазкана. Намазкана бар. Эки адам отуруп намаз окуганга шарты бар. Анан оплата толком наличпи же карта менен дагымбы? Ошон Перевод карта. Бул экөө тең, а? Жакында беркинде терминалда киргизебиз деп атабыз эми. Өтө жакшы. Анан ашкананын бир тазалыгын өзүңүз бир көргөзүп коюңа, өзүңүз мындай кирип, а? Стаждарынан айтып койсоңуз бир мекендештерге. Ооба, келе бериңиздер. Бир көрүп койгула. Ашканабыз ушул өтө чоң эмес. Чакан кичинекей. 3 казаныбыз бар. Эме заказный аштарга, анан баягындай эт бирдемкелерди бышыртыш керек болсо, жылкы, кой бардыгын бышырып беребиз. Бул жакта поварларыбыз 6 жыл, 7 жыл, 5 жыл, 3 жылдык стаждар менен бир жумалык стажы барлар дагы бар. Жакшы. Келе бересиздер. Жакшы экен анда. Бул жагы прозрачный, бардыгын көргөздү, тазалыгы дагы өзүңүздөр баа бериңиздер. Эмесе Чертановскийге кеттик. Метро Чертановскийдин 4-чыбыктан чыгып, мына мосттун асты болуп калат. Көлдү бойлоп мындай келе бересиздер туугандар. Метродон мындай айтканда бир 300 метрдей эле берде да. Жолдун бою болуп калат экен. Чайкана Мундуз негизи метродон чыкканда эле көрүнөт мына. Чайкана Мундуз. Машина менен келчүлөргө мына бул жакта саатына 50 рубльдик парковка дагы бар. Бесплатный парковкалар дагы бар. Жүрүңүздөр, бул жактан уже 24 саат бою иштеп баштаптыр.
мындай эле түшүп келгенде бул жер эми туугандар фото зона сыяктуу экен да. Ассалому алейкум. Assalomu alaykum. Жакшысыз беке, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бул агаз ошол негиздеген агабыз, Бул мундуз чайханаларын. Эл менен амандашып, жаңынан баштай беребиз. Assalomu alaykum мекендештер. Мына биз чайхана Мундуз Чертанова Ороза айын урматына 24 саат иштеп баштадык. Кудай кааласа, мына таксисттер жана башка туугандар эртең менен келип ооз жаап кетсеңиздер болот. Ачык болобуз, буюрса. Жүрүңүздөр, залдарды көрсөтөйүн. Бул жерде сүрөткө түшүп, Бул жакта сүрөткө түшүп, эме кылса болот, отуруп. Орундар дагы 2 бөлөк экен демек да? 2 бөлөк, мужской, женский. 2-2ден. 2-2ден ичинде. Бул жак, сол жак биздин негизги зал, основной зал. Бул жакта общий келип эме кылса болот. Көрүңүздөр, бул жакта адам көп экен. Негизи анан кийин ооз ачкандан кийин 1,5 сааттан кийин тартып атабыз. Адам жык эле. Анан бул жакта сразу эле оң жакта детский площадка. Бул жерде балдар менен келип калса, бул жакта ойноп турса болот, балдар эме кылып турса болот. Намаз окуса болот экен. Биз ооз ачар убакта могу жерде жыйыштырып намаз окуганга кичине шарт түзүп бердик. Негизи намазкана бар бизде экинчи этажда. Бирок азыраак адам барат. Ошон үчүн бул жака дагы место кылып койдук. Бала астен деп жазып, игрушкалар толтуруп коюптур. Жаш балдар ушул жака кирип койсо отура берет. Бул жак 15-17 адамга ылайыктуу. Жакшы жерлер экен, жакшы. Биз ушул жерде отурдукпу, же бул жерде? Бул жакта отурганбыз. Ассалому алейкум. Жакшы жерлер бар, отуруп. Бул жак 15 адамга чейин отурса болот. Чай ичкенге. Адамдар бар экен. Ассалому алейкум. Бул чоң коомдор, айыл чогулуштары, ушулар өткөрсө 40 адамга чейин кеңири отурса болот. Таксопарктардын башка чогулуштарын өткөрсө болот ушул жерде. 40 адамга чейин батат. Бул жагынан көп адам барат экен, Бул жак негизги зал ушул жер. Негизи бул жердин чакан ролигин биринчи тартканда тартып элек, мунусуна кошподук негизичи. Өтө жасалгылары жакшы, уюттуу чайхана туугандар. Өтө жакшы. Жак бар. Сусундуктар, жагы чакан бар. Кыргызстан сусундуктары негизи алсак, Кыргызстан сусундуктары сатабыз. Адал. Ашкана бул жагына, дальше. Канча повар бар эми бул жакта сизде? Бизде 6 повар иштейт. Кыргызстан, Өзбекстан ошол жактан келген поварлар бүт бар. Ушул поварлар, Кудайга шүгүр, жакшы. Тандырет, ушундай башка чайханаларда жок. Сейрек эме болчу тамактар бар бизде. Тандырет барбы? Тандырет бар. Анан заказной аштарды, куурдак, дымдамаларды заказ берсе болот. Бул жакта 4 кабина бар. 15, 20 ушундай. 12 адамдык 4 кабина бар. Бул заранее заказ берип, бuyakta биздин номерлерди кошуп беребиз. Ошол заказ берип эме кылса, даярдап беребиз буюрса. Бул жакта адамдар толуп турат азыр. Адамдар отурат. Заранее айтып, бронь этип коет экенсиздер да? Бул жакта залдар бар. 20 адамдыктар дагы бар? 20 адамдык бар, 15 адамдык, 17, 12 адамдык ушундай 4 кабина бар. Жакшы. Жакшылык жамандыктарда ушундай Куран окутуу, той, сүннөттө ошо чакан тойлор болуп калса, ишараларда арзаныраак кызмат көргөзгө даярбыз дейт. Анан мага көбү чалып калат да, мындай чөнтөк бабырак өзүң көрүп атасың ушундай болуп калды деген болсо, мен берип коем анда сиздин номериңизди. Куран окуткандар болсо, андай марекелер түшүнөбүз да, бир жакын жоготуп турса, ал жерге кымбат бир нерселерге өткөрүп, экономичный кылып өткөрүп беребиз буюрса. Жакшы. Группалар менен тарап коюңуздар. Талонду айтып коелукпу? Жанагыңызда? Айтып коелу. Аны айтып коелук. Мына кайсы? Календардан сатылат экен жакта да? Календар сатылбайт, бекерлер. Бекеринде. Ушундай Ороза айын урматына ушундай эме чыгардык, акция. Бул ар бир адам бирден эле адамга берилет, бир адамга бир акция. Ушундай биринчи, экинчи ушундай 6га чейин эме кылдык, 7 күнгө. Бизде 6 жол ифтар кылгандан кийин 7-чи ифтар мына 500 рубльга бизден белек болуп атат. То есть бул наркы Шелковский монтажный да Мундузга барса да болот, бизге келсе да болот. Же бир күн биз жакта, бир күн нар жакта барып туруп ооз ача турган болсо да болот. Айырмасы жок. Негизи 6 эмени толтургандан кийин 7-си бекер. Анан кийингисин дагы жаңы эмеден баштап кетсе боло берет. Ошо орозо бүткөнгө чейин ушундай бизден мекендештерге белек. Жакшы мүмкүнчүлүк экен. Анан шартка байланыштуу тутпай калгандар деле келип сурай бериңиздер, Анан уялып жанагы тартынбаңыздар. Ошо 6 жол чай ичкен болсоңуздар, 7-си уже бекер болот. Күндө 2 жолдан ичесиздер, каалагандай да. Бир күндө 2 жол ичпесе, 2 жол деле басып бересиз, басып берет. Бул курдактардан заказ берген экен мына. 2800-3000 экен мына. Бир көргөзүп коеюн карындашым, мына. Мына ушундай.
шилекей да кызбай сразу заказ бериңиздер туугандар. Акча дойлоныштырып тур да. Туугандар, ишиңиздерге ийгилик. Туткан кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жакшылык күндөрү жолугалы. Орозодон эми бир күнөөсү жок, бир чыгып кетелик. Жаман комментарий окубай эле коеюн ушул видеодон. Буюрса орозо ичи мындай жаман сөздөрдөн алыс болойлук. Жакшылык күндөрү жолугалганда. Рахмат. Күтөбүз туугандар барыңыздарды. Кызматтабыз буюрса. Assalomu alaykum. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.